Дүйнөнү караңыз, дүйнөдө жаратылышта бүт нерсе потенциал баягындай максимальный менин потенциалым эмне деп ошого чейин өсөт. Мисалы бир дарак, короче, ушунчалык канчалык чоңой алса ошончолук чоңоет да. Адам баласынын колуна бергенде кааласаң эркиң менен ушунча чоңой, кааласаң чоңойбойт. Сенин колуңда. А бирок даракка, жаныбарга андай берген. Жаныбарлар, дарактар алар өздөрүнүн миссиясы бар. Келгенден кийин максимальный канча өссө ошончолук өсө алат. А адамдыкы өзүнүн эркине, өзүнүн решениясына берген да. Мисалы бир чымчык төлөгөндө эле мен учпай эле жата берейин дебейт да. Ал сөзсүз эмне кылат? Учканга аракет кылат, туура. А адамды кое берсең, эгер аны адам үйрөнбөсө, же мынтип жалкоо болуп жата берем десе, ал жата берет. Ал жерде ал автоматически монтип чоңойбойт да. Ошон үчүн адам катары жараткан, адамга акыл берген, адамга ой берген, көз кулак берген, адам мынтип анализ кыла алат да, жашоосун байкай алат. Ошо сиздин сурооңуз боюнча мен жөнөткөрүп атам дегенде, биринчи адам баласы эмне үчүн келди? Сиз эмне үчүн жашап атасыз? Эмнелер бар? Эми ошо бекер берилген нерсеге эмнеге нааразы болобуз?